Сіздерге бюджет бекіткенде 140 миллиард республикалық бюджет бекітілген болчу. Бүгін сіздер 5 миллиард азайтып атасыңар. Демек, бұл ушул 5 миллиард атқарған еместік белгісі болот ал? Он 18-де отасыз, 19-де отасыз. Жоқ, 18-ші жылда отам мен. Доходный жағынан. 140 миллиард сом киреше жағынан сіздерге бекітілген болчу. 135 миллиард бекітіп атабыз бүгін. Демек, бұл 5-тен ашық миллиард атқарылған емес дегендің белгісі. Турау? 135,5 полгода öyle киреше жағы. 18 жыл. Уточненный план менен атқарылған планды айтып атат, тууралай айтып атасыз. Эми бул жерде салык менен бажы төлөмдөрүнөн түшпөй калган, баарыбыз айтып атабыз. Бирок ал түшпөй калганында себептерин айтып атабыз да. Бюджет атқарылған емес. Мен тура жоопту алдым ба? Ооба деп коюңуз, же жок деп коюңуз? Жок, атқарылған жок, бирок анын себептерин айтып. Жок, атқарылған емес, тура? Туура. Ооба деп койгула, стенограммада калсын. Мен алым жетпейт сизге барыбыр. Азырынча. 2019 жылга сиздер 155 миллиард республикалык бюджет сурап атасыңар, биз болсо 152 миллиард азайтып берип атабыз. Бул эмне андай болуп атат? Биз эми өзүбүздүн бул 2019-га өзгөртүүлөрдү кийирүү сентябрь айында болгон да. Ошол убакта биздин бажы салымдары жана салыктан түшө турган өзүбүздүн божомолдорубуз ошо 155 миллиардтын жанагы киреше бөлүгүнө ошо салыктардагы чогуу түшөт дегенбиз. Анан азыр эми өзүңүз көрүп атасыз да, бажыда кандай көрүнүштөр болуп атат, салыкта дагы түшпөй калган турган суммалар болот. Ушулардын баарын эми комитетке келгенде, комитеттеги депутаттарыбыздын оюн эске алуу менен ошого түшүрүп атабыз биз. Бирок ал жерде өзүбүздүн башка булактардан келе тургандар да кирген жокпуз, кээ бириненчи. Мен 19 жыл саясаттамын, анын ичинде 14 жыл депутат болуп атам. Мен биринчи жолу көрүп атам, өкмөт берген сунуштан жогорку кеңеш азайтып бергендичи. Наоборот, биз кошуп атабыз, кошушубуз керек силерге. Мына жерде мындай булак бар, мына азыр болгон топогон жактан чыгыш керек деп. Бул тарыхта болгон эмес. Силер сунуштаган 155 миллиарддын ордуна биз 152 миллиард бекитип атабыз. Ал болбогон, тескери жол менен кетип атабыз. Исхак Абсаматович. Анан сиз айткандай кагаз келгенден баштап сентябрда коркунучтар көбөйүп калды деп, анда келгиле жума сайын карай берели бюджет, азайта берели. Исхак Абсаматович, бирок биз бекитилген бюджеттен баары бир көбүрөөк кылып алып келип атабыз да. Бекитилген бюджет өзү 151 миллиард болчу, бул 152 миллиард 100 болуп атат. Миллиард сомдон ашыгыраак алып келип атабыз. Урматтуу өкмөттүн башчысы, 2018 жылы бюджетти аткарбаган үчүн эле өзүңөр арыз жазып кызматты бошотушуңар керек болчу. Бул мыйзамдын талабы ушундай. Сиздер бизди кыйнап, депутаттарды кыйнап, суранып, айрым депутаттарга жардам берип, мектептерине. Азыр ушуну бекитип бергиле деп атасыңар. Ал эми салык кызматын, бажы кызматын жетекчилерин кызматтан бошотконсуңар. Өзүңөр деле бошоткула кызматтарды. Аткара албасаңар. Мен ишенбестик көрсөтөйүн деп 5-10 депутаттан сурасам, кол койбойбуз деп койду, ошондуктан мен ал процедураны баштаган жокмун. Бирок мен сизден улуураак болгондуктан кеңеш катары берем. Кызматыңарды тапшырып кеткилечи. Тура көрсөңөр, тарынбагыла. Эгер колуңардан келбесе, жасабагыла.